Акыркы 3 жылдан бери авариялык абалда экенине карабастан Ош шаарындагы Ломоносов атындагы мектеп балдарга билим берүүнү улантып келген. Бирок быйыл ал толугу менен ишин токтотту. Себеби дээрлик 1 кыл мурда курулган имаратта окуган балдардын коопсуздугуна ата-энелери менен мектеп жамааты тынчсыздануусун билдирип келишкен. 2022 жылдан бери Ломоносов мектеп аварийный деп жарыяланган. Экинчи этажда 2022 жылдан бери окуучулар окутулган эмес. Ошонун негизинде биздин мектепте класс жетишпегендиктен, окуучулар көп болгондуктан убактылуу көчүрүп келатат. Биз ойлойбуз, ушул номер 29 мектепте Ломоносов 3000 окуучусуна жетиштүү деп. Ломоносов мектебинин азыркы имараты сүрдүрүлүп, анын ордуна заманбап стандарттарга жооп берген жаңы билим уясынын салынышы пландалууда. Учурда долбоорлоо жана экспертизалоо иштери жүрүп жатат. Бул аралыкта 3000ге жакын окуучунун билим алуусу үзгүлтүккө учурабаш үчүн мэриянын чечими менен номер 29 Калинин мектебинин имараты убактылуу окутуу жайы катары тандалды. Бардык окуучулар жаңы окуу жылынан тарта ошол жерде билим ала башташат. План коюлуп, бүгүндө көчүрүү иши башталды. Анткени Ломоносов мектебинин окуучуларынын санына ошол мектептин имаратынын жанагы долбоорлук саны сыйымдуулугу туура келет. Анткени 1200 орунду да. Андан башка жакынкы мектептерде андай мүмкүнчүлүк жок. Ал эми Калинин мектебинин 795 окуучусу болсо номер 23 Панфилов атындагы гимназияга кошулду. Эми бул эки мектеп биригип бир имаратта чогуу окушат. Мындай чечим окуу процессин үзгүлтүксүз болушун камсыз кылуу жана ресурстарды туура пайдалануу максатында кабыл алынды. Калинин мектебинде жалпы 795 окуучу окуйт эле. Азыркы убакытта мэриянын буйругу менен эки мектеп оптимизация болуп, 23 Панфилов атындагы орто мектеби болуп калдык. Панфилов мектебинде 1200 окуучу окуйт экен. Ошондо жалпы бизде 1900 окуучу болуп калып атат. Мектеп 950 орунга ылайыкташтырылган экен, окуучулар батат. Белгилей кетсек, Михаил Ломоносов атындагы мектеп 1928 жылы негизделген. Ал Ош шаарындагы эң эски билим берүү мекемелеринин бири болуп саналат. 2022 жылы тиешелүү техникалык экспертизалардын негизинде авариялык абалда деп табылган. Эми бул тарыхый мектеп дагы жаңыланмакчы. Зайнат Ибраимова, Айтунук Мамытова, Нурсултан Абдыкарим уулу, ЛТР, Ош шаары.